Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу коомдук телерадио компаниянын дагы Миң Кыял FM радиосунун музыкалык продюсери. Эми бул мындай расмий айтканда да. Негизи радио жаатында, анан мындай коомдук иштерге аралашуу жагынан баягы Тынчтыкбек Кожобеков деген ысымды жакшы билет. Ошол киши бүгүн бизде конокто, ачык сөздө. Эми мен сурайын дегеним мында бир эле радио жөнүндө же теле жөнүндө экөөбүз билген. Же болбосо бир диджейлик жөнүндө же шоу бизнес жөнүндө сурабайм. Мындай биздин кечегибиз менен бүгүнкүбүз туурасында суроолорду бере берсем да. Тынчтыкбек Кожобеков деген ысымды мен билгенден бул баягы диджейлик, баягы Кыргызстан оондору ошол радио тим эле элге популярдуу болуп, анан улам Тынчтыкбек Кожобеков жаштар менен, эл менен баарлашып, маектешип эфир аркылуу ошол менин эсимде да, бул ысым. Бүгүнкү күндө ошол радио жаатындабы, теле жаатындабы, же болбосо гезит жаатындабы элдин маалымат менен камсыз болуу жагы кандай болуп атат деген ойдосуң? Түзөлө баратабызбы, же болбосо кайсы бир жерде кемтиктер барбы? Жакшы болот. Бул өтө орчундуу суроо. Бул сиздин сурооңузга мен жооп берип жатканда тийиштүү органдар катуу карашы мүмкүн. Ошон үчүн ар жак бер жакка карап жооп берген туура болот. Себеби сөз ооздо азырынча. Кийин кулу болуп калгым келбейт да. Бизде маалымат эркиндиги абдан кенен, жакшы, ойлогонубузду айтабыз. Бирок анын дагы ирети болуш керек деп ойлойм да. Кезинде Мелис Эшимканов агай гезит бетине Акаевди каалагандай чыгарып, каалагандай пропаганда кылып, өзүнүн ойлорун гезит аркылуу чагылдырып, журналистикага бир сүрмө топ журналисттерди алып келип киргизбейди эле. Анан ошо кирип кеткен журналисттердин баары эле көрсө Эшимканов эмес экен да. Эшимкановдун ою эмес экен. Алардын да өзүнүн ойлору бар экен. Ошентип атып журналистика майдаланып кеттик да. Учурда менин оюмда. Маалыматтар элге жетип атат. Бирок кандай жетип атат, сапаты кандай, мазмуну кандай, керек беле ошол информация элге деген суроолорго жооп берген эч ким жок болуп атат да. Мына азыр маданият, маалымат, туризм министри болуп, орду талашка түшүп, мисалы Алтынбек агай келген да, Кудай буйруп. Ал киши келсе, эгер мен айтып атканымды угуп атса, айтарым ушул да, Кыргызстанда маалыматты тескей турган орган катары өтө күчтүү позицияны карманыш керек деп ойлойм. Биринчи маданияттан да, туризмден да мурун биринчи маалыматты тескөөнүн жолун биринчи орунга коюш керек. То есть айтайын дегеним, ар бир телеканал, ар бир радиостанция, ар бир гезит, ар бир интернет басылмасы ошол маалымат министрлигинин алдынан өтүп турууга милдеттүү кылыш керек деген ойдомун. То есть милдеттүү дегеним кандай? Бизге журналистикалык кодекс, этика жана сөз эркиндиги жөнүндө мыйзамдарыбыз бар да. Ошолорду иреттүү сакталып атабы, сакталбай эле ошол жаатынан Алтынбек мырзанын министрлиги тейлеп караш керек. Бул айтайын деп атканым, сен Ташматовду жаманда, Ашматовду макта деген эмес. Болгону кыргыз тилинин адабий нормаларын сактоо, сырткы мамлекеттерден келип аткан информациянын Кыргызстанга тиешеси барбы, жокпу, контролдоо, жана Кыргызстандын ичинде болуп аткан өкмөттүн жүргүзүп аткан саясаты элге канчалык деңгээлде жетип атат, аны кандай чагылдырып атасың, ошону гана үстүртөн анализдеп, ошол эле кайра пресса аркылуу элге айтып туруш керек да. Бул маалымат гезит, мисалы үчүн телеканал бул окуяны мындай чагылдырды, мындай болду деп жума этегинде обзор кылып туруу керектигин айтайын деп атам да. Бирок анда кандай болуп калат? Бул өтө эле баягы түндүк кореялашып кетпейбизби, же болбосо Өзбекстандай болуп? Мисалы үчүн мына Тынчтык, сен Кыргыз радиосунда иштейсиң, мен дагы бир видео порталда иштейм. Маалыматты калкка жеткирүүчү катары, мисалы үчүн мен маданият же болбосо сен
Маданият министрлиги менен кандай тескөө болуш керек? Мисалы Анда үчүн маалымат мен министрлигинин күнүгө эмне кереги бар? Эмне кылыш керек ал? жо эми ал маалымат жагын эми мисалы үчүн мен ушу такыр түшүнбөй атам да ал Мен сизге түшүндүрүп берейин. Меники оор болуп калды окшойт айткан. Мисалы Түркиянын формасын карайлы. Бүтүн компаниялар биздегидей эле. Менюстан каттоодон өтөбүз. Уставка жазып атабыз. Мындай кылам. Буларга кийлигишпейм. Бул кылган учурда мен сотто жооп берем. Же болсо жооп бербейм. Менин ишмердүүлүгүм бул багытта болот. Мен мындай коммерциялык иш жүргүзбөйм деп туруп каттоодон өттүк. Бул туура бүтүндө ишканаларга тиешелүү нерсе. Бирок экинчи процедура. Түркияда кандай? Бүтүн телеканалдар маалымат министрлигинин астында кабель аркылуу экранга келет. Ошол жерде атайын адамдар иштешет. Эгерде кайсылдыр бир тиги же бул каналдан рекламалык жактан ката кеткен болсо, түрк тилинин өзгөчөлүктөрү сакталбаган болсо, аша чапкан порнография көрсөтүлгөн болсо, түрк элинин баягы жашоочуларына, түрктөргө кандайдыр бир деңгээлде агрессиялык маалыматтар таркатылып аткан болсо, же болсо мазактаган материалдар чыкса, же болсо өкмөттүн ар бир рангтын өзүнүн маселелери бар да. Ошолордун негизинде чектен ашкан каналдар болсо, эскертүү берип турушат, кадимкидей. Бул сөздү туура эмес айттыңар, же мындай болдуңар, тигиндей болгула, оңдогула депчи. Анан өздөрүнүн керектүү мыйзамдары бар. Ошонун чегинде иш жүргүзүп келет дагы. Эгерде кандайдыр бир эротикалык фильм кетип калган болсо, же болсо тамекинин рекламасы кетип калган болсо, тиг каналдан 3 жолу эскертүү кылат. 3-үчүсүндө өчүрүп коет эфирин. Бир кнопка менен эфиринде жазылып турат. Баланчанын каналы саат баланчадан баланча мүнөт өткөндө жана баланчадан бери биз эскертүү бергенден кийин дагы токтогондугуна байланыштуу биз тамекинин рекламасын кылгандыгы үчүн биз жазага, мындай жаза маамыга байладык. 2 саат силер бул каналды көрбөсүңөр деп коет, болду. 2 сааттын ичинде ал канал канча рекламалык акчасын жоготот, канча аудиториясын жоготот. Ошондуктан чекчейип, түрктөрдүн саясатын жүргүзүп, ички сырткы маалымат согушунда өзүнүн позициясын билдирип турат. Бизге ушундай нерсе керек деп ойлойм. Себеби биз батыштын дагы, чыгышынын дагы, Азиянын дагы, Орустун дагы бар маалыматын кабыл алып атабыз. Интернеттен болобу, баягы кир суу сыяктуу да. Мунун мындай коомго кесепеттүү жактары да барбы? Муну мейли ошо сен айтып аткан системаны киргизип коюп, эми жакшы жактары дагы бар экен, мен түшүнгөнүм боюнча. Бирок эми мындай кесепеттери да тийгизип коюп, эми араң-араң демократиялуу болуп, сөз эркиндигине жетишип, араң-араң коом бийлик менен тең ата болуп эсептешип, ушундай аң сезими ушундай болуп аткан коомго анан кийин кайра жанагынтип маданият министрлигин тескөнү бере коем деп, анан ал артык кылам деп тыртыкка кылып ала турган жагдайлар да болушу мүмкүн да. Эми маселенин өзөгү ошол жерге барып иштеген адамдар да болот да. Бирөөнүн камчысын сокпой, жазылган мыйзамды гана тескей турган болсо, бизде бир эле кишинин камчысын чабышы мүмкүн да. Атамбаев. Жок, эми биз саясатты кое туралы. Саясатты калысча сүйлөй берели, пунктун алып салсын. Реклама жана башка ишмердүүлүктү жүргүзүү жагынан контролго алышы керек деп ойлойм. Себеби бизде антимонополиялык саясат бар, туурабы? Өзүнчө комитет бар. Ал комитет эмне кылыш керек? Теле радио эфирлерде, гезиттерде кетип аткан рекламанын баарын тең базар бааларын рынокто жөнгө салып туруш керек, туурабы? А биздин ал органыбыз аракет кылып атат, бирок мүмкүнчүлүгү чектелүү. Буга маалымат министрлиги түздөн-түз жардам бериш керек. Себеби экөө тең мамлекеттик орган. Эмне үчүн ОРТ телеканалында кеткен рекламага, мисалы, реклама менен КТРде кетип аткан реклама бир учурда кетти, бирок экөөнүн баасы эки башка болуш керек. Эмне үчүн биздин Кыргызстандын жарандары ОРТга реклама бериш керек, же болсо РТРге. Эмне үчүн ЛТРге бербеш керек? Эмне үчүн КТРге бербеш керек? Мына ушул жерден коммерциялык көз карашта келгенде, бул конкуренцияга өтө туура келбей калат. Себеби ОРТ, РТР телеканалдарынын мүмкүнчүлүктөрү өтө чоң. Алар дүйнөлүк каналдар, мындайча айтканда, дүйнөнүн жарымын ээлеп турушат. А биздики болбогон 3 миллион калк үчүн иштейбиз. 3 миллиондун канчасы көрсө көрдү, көрбөсө жок. Биздин тыйыныбыз аз. Биздин тилибиздин да мүмкүнчүлүктөрү аз, программаларыбыз аз, контентибиз аз. Ошондуктан биз чет мамлекеттин каналдарын четтетип, азайтып, өзүбүздүн каналдарыбызды, сизге окшогон
тиги Калемпирге окшогон же болбосо Акипресске окшогон порталдарды Кыргызстандын аймагында кеңири иштөөгө шарт түзүп беришибиз керек, башкалардыкы мындай этектетпей. Мен ошо атаандаштык боюнча жакшы айтып калдың да. Атаандаштык боюнча бир суроо. Рынокто өзү атаандаштык болсо анан өнүгөт да негизичи. Ошол эле рынок эрежесин мисалы үчүн мен иштеп кеткен, мына сен иштеп аткан КТР, эми баягы көнүп калган тил менен айткан коомдук телеканалга ушул атаандаштык эрежесине такыр эле баш ийбей койду да ушул каналчы. Канткенде ушул мисалы үчүн дыйкан чарба мына жерди беришти, дыйкандар фермердик чарба түзүп, антип мынтип өзүнүн оокатын кылып, анан кийин ошентип атаандаштык болуп, мындай алар бир аз да болсо өнүгүп атат да. Шоу бизнесте болсо ырчылар ырдап, анан тиги аранжировка кыла турган аппаратура сатып алып, жаркырак журкурактарды сатып алып, же бирөө менен арендага ала коюп, анан өзүнүн атын чыгарып, анан жок дегенде тойлордо ырдап, фестивалдарга барып атат да. Демек атаандаштык болуп атат ал жакта. А ушул КТРдин ичинде мисалы үчүн редакцияларды өзүнчө мисалы үчүн мына өзүңөрдүн жолуңар менен өзүңөр кеткиле, радио болобу, теле жагы болобу, атаандаштык жол менен түшкүлө мынакей. Кечке бизди карап ручка калем бер дей бербей деп. Ушундай системаны жаратса болбойбу, сен эми ичинен билген ката. Мен ошону эле күтүп жүрөм, чынында. Жок, канткенде ошондой болот эми. Кантип мисалы КТРди иштеген редакцияларды жоюш керек деп атасыз да сиз оюңузда. Жок, мен мындай жолдорун сурап атам. Продакшн студиялар келсе, мисалы үчүн Раматылык Мелисагайдын учурунда ошондой болбоду беле. Ошого кетип баратканда да. Акырындык менен жоюп, редакцияларды жоюп, ордуна ошол редакциялар эле 7-8 киши биригип, башы биригип, продакшн редакция болуп туруп деле, анан КТРге татыктуу продукция берет. Аны карап көрүп, эгерде керек болсо, КТР эфирине коет. Деп ушундай чечим чыгарылган. Чечим чыгарып атышкан. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Мен деле ошол көз карашты карманам. Эркин саясат жүргүзүш керек. Бул менимче коомдук канал болгондо, мисалы ЛТР деле коомдук канал да, эмнесине ЛТР коомдук канал түшүнбөйм. Жаны эч ким байкаган киши жок, же байкоочу киши жок. Бул КТР коомдук боло электе юридикалык түрдө коомдук болуп калган канал да өзү. Бирок ошону өзгөртүш керек да. Өзгөртүш керек. Анан мурда ЛТР мурдага КТРдин кийимин кийип алды. КТР болсо ЛТРдин кийимин кийип алды. Окшош, экөө бир эле. Тигилерде дагы куттуктоо программа бар. Мында дагы маалымат программасы бар. Тигил да айылды көрсөтөт, бул да айылды көрсөтөт. Тигини мактайт, бул муну мактайт. Окшош да экөө бири-бирин кайталанган канал. Айтайын деп атканым. КТРдин байкоочу кеңеш болобу же эмнеси болот? Коюш керек да программанын астыгачы элгечи. КТР өзүнүн маалымат таркатуудагы саясатын кескин түрдө өзгөртүш керек. КТРде өкмөттүн маалыматын элге жеткире турган өзүнчө канал болуш керек, информационный. Күнү түнү сүйлөй турган, бул Кыргызстандын маалымат менкиндиги маалымат эмне деп коет, безопасность, коопсуздугун сактай турган өзүнчө канал болуш керек. Күнү түнү. Бул жерде А болсо, бул жерде бу болсо да, ошонун түнкөн 2 болсо да бере турган канал иштеш керек. Андан сырткары КТРдин каналы, КТРди мен мындай элестетем. КТР бул коомдук болгон соң, коомдун гана көз карашында иштеш керек. Коомдук статусу кылдый түшүш керек муну. Айтайын деп атканым, КТРде эртеден кечке айыл чарба системасы болуш керек. Биз агрардык мамлекетпиз. КТРде билим берүү системасы эртеден кечке сүйлөнүш керек. Биз маданиятка көңүл бурушубуз керек. 3-дүн. 4-дүн музыка, ыршанга көңүл бурушубуз керек. Анан 5-ден бул научный темалар, илимий маселелерге көп көңүл буруп, диний, калкты маалымат менен жан дүйнөнүн азыгын руханий жактан байыта турган материалдар көбүрөөк берип, биз өзгөртүшүбүз керек. Биз ошондо даана коомдук канал боло алабыз. Ошондо КТР мамлекеттин бюджетинен эмес, элдин салык төлөөчүлөрдүн акчасынан КТР түзүлүп иштесе болот. Мен КТРди көргүм келет, мен айына 200 сом төлөйм. КТР иштеш керек дегендер гана төлөп, ошолор гана дүйнөдө коомдук канал иштеш керек дагы, ошолор менен эл шаркак иштеш керек. Ошондо чыныгы коомдун жүзүн ачып бере алат. Ал биз ак үйдүн астында митинг болду, тиги болду деген нерселердин баарын тең коомдук канал деп көрсөтө бергенде, ал коомдук баардык катмарындагы адамдардын аң сезимине туюнта албайт да. Мисалы, митинг болуп атса болуп аткандыр, бирок мага кереги жок да анынчы. Мага окшогон миллион бар да. Митинг болуп атыптыр деп чуркагандын бир жүзөөсү бар чыгар балким. Эмне үчүн азчылыктардын, аз адамдар, көп адамдардын пикирин эске албаш керек. Ошон үчүн бул жерде маалыматты өзүнчө бөлүш керек КТРден, өзүнчө болуш керек дагы. Канал кылып.
ооба өзүнчө татынакай айыл чарбасын тоолорубузду мөңгүлөрүбүздү изилдеген иликтөө программаларды BBC'нин жанагыдай жаратылыш менен байланышкан сонун программалар иликтөөлөрү бар. Ошолордон бериш керек. Ал эч кандай адам затын аң сезимин өзгөртүп салбайт, эч кандай бир динге дагы туура келбей койбойт. Мисалы Илбирстин жашоосун чагылдырып атса ал жаман эмес да, туурабы? Бала чакага керек жаратылыш менен мындай эр шаркка чыгышыбыз керек. Ушундай материалдарды көбүрөөк бериш керек. Кайсы жерде трактор чыгып атат, кандай маркада, канча сокосу бар, канча сом турат экен дыйкандарга керек. Мен ушуну дагы өзүмчө ойлонуп көрүп мунун учугун таба алган жокмун да. Бизнесмен же болбосо ишкер өзүнө пайда болчу жер болсо ошого акча салып туруп, анан кийин ошол жердеги менеджментти жакшы билген кишилерди алып барабы, же чыгармачыл кишилерди алып барабы, ошол жакты уюштуруу жагын өзү бир кишисин башына коюп ошондой кылып туруп, анан кийин өзүнө пайда болсо анан аракет кылат да. Менимче ушуну да эске алыш керек го дейм. Бүт ишкерлер ушул КТРга мен ушул Маданият деген каналды мага берип койсо экен деп, мисалы да. Анткендерди эле толтура. Тиги экономика жагын ушу мен алсам дейм, мисалы атам, мисалы мен. Бирок КТРдин башчылыгына, КТРди башкарыш үчүн сөзсүз эле журналисттин кереги жок. Сиз айткандай уюштургуч адам керек. Башка эле профессия, банкирди алып келип кой. Бирок уюштурганды билип, башкарганды билсе, туура орундарга туура адамдарды койгонду билсе, анан ошолордон талап кыла алса, мына ошондо канал өсөт. Бул жерде да оңбогондой акча бар. Оңбогондой саясат. Бир сөз менен бирөөнү өлтүрүп атат, бир сөз менен бирөөнү көтөрүп атат. Туурабы? Демек, бул жерде бизнесменби билбейм, башкача адамдар келиш керек го, журналисттерден башкача. Сөзсүз эле жазганды билген же сүйлөгөндү билген эмес. Эми шоу бизнес жаатында мына дагы мен сөз маектин башында айттым эле. Тынчтыкбек Кожобеков деп баягы Кыргызстан оңдорунда эстрада жылдыздарынын, эстрада ырчыларынын ырлары берилип, анан муну берип коюңуз, аны берип коюңуз деп ошондой жылдар болгондо ошол ысым байланыштуу да ошол жылдарга. Шоу бизнеске дегенде. Бүгүнкү күндө шоу бизнес кантип атат? Өнүгүп атабы же өнүгүш этип баягы жашоо үчүн күрөшүп, орусча айтканда выживать этип атабы дегендейчи? Же өнүгүп кетип атабы, выживать эткен доордон өтүп, анан кадимкидей да жолго түшүп, даңгы жолго түшүп атабы же кандай болуп атат азыр? Шоу бизнестен алыстаганыма бир аз убакыт болду. Кичине тынч оокат кылайын дедим. Аябай депрессияга түшүп кеткем. Депрессия дейм, ойго батып кеткем да. Анан азыр кайра иштеп баштадым, бирок башкача жаат да. Шоу бизнес Бакиев эле Акаев качып кеткенде Бакиевдин келиши менен аябай күркүрөп келген. Шоу бизнес чын эле өстү, өнүктү. Акаевдин учурунда биз өзбектин кинолорун көрчүбүз, казактын ырларын укчубуз, кайра өзбектин кинолорун ырларын укчубуз, тойлорго барып тансага түшчүбүз, ойнайсыңга, туурабы? Кудайга шүгүр эле өзбекчени эздик. Анын аркасы менен иштик, чектик, кыскасы жыргадык. Бакиевдин учуру келгенде Кудайдын берип койгон бир жашаны болду окшойт. Жаңы толкун чыкты. Жаңы толкун чыкты, жаманбы, жакшыбы? Кыргыздар өзүбүздүн ырчыларды угуп, өзүбүздүн ырчыларды тутуп, концерттер аншлаг болуп, баягы токтоп калган концерттер кайра жанданды. Аябай сонун болду. Анан бул өзбек менен казактын ырларын абсолюттук түрдө угууну токтото баштады эл. Массалык түрдө. Тойлордо дагы азайды. Анан жүрүп отуруп ээледи. Рынокты шоу бизнес ээлеп алды, Кыргызстандыкын өзүбүздүкүлөр ээледи. Буга эң чоң стимул болгон, эң чоң иш болгон бул продюсерлардын пайда болгону. Продюсерлар кредит алабы, каршы сурайбы, кимисинен болбосун, ошо ырчыга акча салып, клибин тартып, баягы илгерки мурунку ырчылардай болуп, костюм кийгизбейт, этисинче кооз көйнөк кийгизип, чачын таратып, тик тургузуп, кыскасы кел деп татына кайгылып эл алдына алып чыгып, клиптерди тарттырып, товарный вид жасады да, жана сиз өзүңүз айтып аткандай. Жасады, элдердин баары көрдү, сонун болуп келди, бирок бир аз убакыттан соң пресса маалымат каражаттары кадимкидей эле сокко алып, продюсерлар бул ырчылардын дырдатып алып акчаларын жеп алат экен, аркы берки деген сөздөрдү айтып атып, продюсерлардын баары тең чоң рахмат деп туруп четке чыгып кетти. Азыр иштеп аткан продюсер 1-2 болсо керек да. Калгандардын баары кетип калды, эс алганы. Ырчылар өзү менен өзү жашап атышат. Тойлор өстүп атат, баары жакшы, бирок баягы продюсерлар бар кездегидей ирет жоголуп кетти. Чачыранды. Ар кимиси каалаган ырын жазып, каалагандай оокат кылып атышат.
тойлорго барууда да тойдун ыры деген пайда болду, эфирдин ыры деген пайда болду. Бир эле ырды, ыр жок калды окшойт да бизде. Бир эле ырды 10-15 ырчы жаздырды. Сары ойду ырдабаган ырчы жок репертуарында. Же болсо Энекебай деген ырды ырдаган ырчы жок. Бүт барында бар. Шоу бизнес өзүнүн жолу менен баратат. Агы жайылып кеткен суудай болуп, кыскасы биздин өкмөт сыяктуу да. Өкмөттүн акыбалында. Анан бул нерсе мени сүйүндүргөнү, ошол ырчыларыбыз жоголуп кетпестен, сиз айткан жана башында айткан атаандаштыкка туруштук берип, биринен өтүп бири ыр жаздырып атышат. Аранжировщиктер биринен өтүп бири атаандашып атат. Клипмейкерлер биринен өтүп бири. Бирок кимиси кандай жыйынтык чыгарып, кимиси сапаттуу жасап атат, аны эл өзү чечип атат. Азыр эң мени өтө сүйүндүргөнү бизге фольклор кайтып келди да. Эми мындай кыскача эле суроо, бирок кыскача эле жоопту талап кылган суроо да. Неме ушул шоу бизнес жаатында өнөр адамдарын, тагыраак айтканда эстрада жаатында, мисалы үчүн ырдап жүргөн эле адамдын саясатка барышына кандай көз карашың? Мисалы ошол Ибрагим Жунус министр болуп азыр тиги Түркияга элчи болуп кетти. Азыр мына Бекборбиев болсо убагында Бажыда иштеп, мына Адыр болсо дагы бир маселелер боюнча коомдук телерадио корпорациясында жанагы компаниясында Ала Тоо маалымат программасында монтип жазып койду, айтып койду деп ал дагы өзүнчө бир ажиотаж болуп атат да маалымат каражаттарында. Ушунун баарын аралаштырып бир эске алып туруп кандай жооп? Ырчысыңбы, койчусуңбу айырмасы кайсы? Адамдын айтайын деген ою бар. Коом менен аралашып, коом өзүнүн оюн айтып атса, колуна бир нерсе келип атса, ал адамга эч качан эч ким жол таба албайт. Сиз дагы эртең министр болушуңуз мүмкүн, депутат болушуңуз мүмкүн. Мен дагы ошол. Азыр себеби кыргыздар балал болгондо биздин балабыз депутат болсун, продюсер болсун, же болбосо тиги министр болсун деп бата берип атпайбы? Бата менен да баардык нерсечи. Тээ кичинекейинде эле. Анан Ибрагим Байкенин тияк бияка ишке орношуп, чуркап болгону, эгерде кандайдыр бир жыйынтык чыгарып, коомго пайда алып келген болсо, аны мен жаман деп айта албайм. Анын өзүнүн деңгээли, өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша иш кылды. Бек Байкенин Бакиевдин алдына барып ырдапсың деп күнөөлөгөн эч кимдин укугу жок мисалы. Себеби ырчынын өз эрки, өз деле Facebook'та жазыптыр. Мен түрмөдө да ырдагам, тиякта да ырдайм, мен кайда ырдасам өзүм билем депчи. Ал өзү билет. Токтогул атабыз деле ошентип Сибирге чейин айта албады. Бирөөгө зыян кылбагандан кийин. Эми ырдын эмне зыяны бар? Анан аны чуручу кылып тиги жанагы немедеги чөйлөр талагансып талагандын эч кандай немеси жок. Туура эмес көз караш деп ойлойм. Эми акыркы суроо жыйынтыктоочу. Тынчтык мына эгемендүү өлкөдө жашап келатканыбызга мына 20 жылдан ашты, 23 жыл ары жак бери жак болуп тур да. Эми саясатты мындай караганда сен экөөбүз деле мындай көрүп келатабыз. Анын катарында түз айтканда сен саясатта ак үй көгүйдө гезит окуйсуң, интернет карайсың, телевизор көрөсүң, тиги Атамбаев эмне болуп атат, оппозиция эмне болуп атат, бейөкмөт уюмдары деп анча-мынча окуп коесуң. Албетте сенин баягы негизги жашаган жумушуң радиого байланыштуу, көбүрөөк ошого байланыштуу. Бирок ошол эле учурда сен бул эмне болуп атабыз Кыргызстан деп мындай бир байкай жүрөсүң да. Сенин бамыңда Кыргызстан эмне болуп атат азыр мындай? Өнүгүп аткандайбызбы же мындай кандай болуп атабыз да? Эмне болуп атабыз негизичи? Кыргызстан жакшы болуп атабы, мурдагыдан улам эле жакшы болуп кетип атабы эмне? Сон болупчу. Кандай болуп кетип атат? Кой үстүнө торгой уялады деген. Андай боло эле экен, мен деле аны айтканым. Бул кой үстүнө торгойдун уялаганы бул улуу кыргыз каганаты түзүлгөндө болгон экен. Андан мурун Барысбектин учурунда, Манас атанын учурунда. Ал учурда ошондой, бирок формасы башкача торгойлордун уялай турган мезгилинде жашаарыбызга мен көзүм жетет. Аз калды. Сиз экөөбүздүн мынтип эркин сүйлөшүп атканыбыз, эркин маалымат айдыңы, көчөдө эркин басып жүргөнүбүз, каалаган жерге түкүрүп, каалаган жерге мусор таштап атканыбыз баары эркиндик жакшы нерсе да. Болгону ошонун баарын тартипке акырын мындай келтирип койсок, жоопкерчиликке алып келип койсок эле, коомду үйрөтсөк, өзүбүз да үйрөнсөк. Ушунчалык эле түкүргүң келип атса, моерге барып түкүр деген сыяктуу, тартиптерди. Моерге түкүрбө деп. Мисалы Германияга көчүп кеткен бир немис кайра кайтып келип жашап аткан немистин айтып атканы да. Германияга барып, буяктагыдай жашай албай койдум дейт да. Эмнеге келдиң десе,
үйдө иш кылганга болбойт экен дейт. Иш жок, эмне кылам дедим, темир уста экен өзү. Коем деп така чаптым дейт. Үйдө. Каңкылдатып атасың деп полиция кармап кетти дейт. Бошонуп келип макул деп такасын таштадым дейт. Эмне кылам эми деп машина жасайын деп, тюнинг кылайын деп. Аны жасап баштасам, бул чыртылдатып, быртылдатып сүйөтүбүз жакшы өчүп атат деп дагы арызданышты, дагы камады дейт. Түү, эмне кылам деп анан аягында жөн эле ат багып эле, ат менеп эле көчөдө жүрөйүн деп ат сатып алып атын жүрсөм, атыңдын такасы кылкылдап атат, эмне такылдап атат деп дагы камады дейт. Андан кийин көчүп кеттим дейт Кыргызстангачы. То есть ал жактагыдай биздин нервибизге ойногон эч нерсе жок. Биз эркин жашап атабыз, жакшы жашап атабыз. Болгону өкмөтүбүз мындай тыңып алса жакшы болот эле да. Эл тыңып алды. Көзүбүз ачылды, ак менен караны көрүп атабыз, билип атабыз. Кашадан секиргенде, секирбегенде эмне үчүн секириш керек, эмне үчүн секирбеш керек баарын билип атабыз. Митингке деле чыкпай калды. Бирок биздин элдин көтөрүлгөнү менен мамлекет эл талап кылган нерсени жасай албай атат да. Элге тең ата боло албай атат өкмөтчү. Элди башкара албай атат. Ошол башкарыш үчүн биз эл дагы өкмөткө кичине отсрочка беришибиз керек го дейм. Өкмөттү түшүнүп, деп унчукпай бир жарым жыл туруп турсак, өкмөт кардинальный иштерди кылса, андан ары жылып кетет деген ойдомун. Бирок туура иштерди да. Мисалы биз жете эле баратат таможенный союзгачы. Мындай деңизде сүзүп жүрсөк, жок, буякта болбойт деп бизди шлапчында түшкүлө деп сүрүп аткан сыяктуу да. Мен андайларга каршымын. Элдин эркине жараша, элдин каалоосуна жараша өкмөт иш кылса эле, заңгара өнүккөн табыз. Анан мен башта айтканым эле, баягы өзүбүздүн маалымат жакта жүргөн соң, биз сырткы агрессиядан, сырткы маалымат согушунан, сырткы баягы күчтөрдүн, сырткы дегеним кандай чет мамлекеттин, буяк Кытай тиягы, Россия, ар жагы Батыш, Американын саясатынан өтө оолак болушубуз керек. Ал жактан келип аткан информацияга өтө тыкыр мамиле кылып, аябай анализдеп, ар бир сөзүн карап, ойлонуп туруп кабыл алышыбыз керек да. Мисалы үчүн Forbes журналы тигинтип жазыптыр, же болбосо New York Times мынтип жазыптыр, же болбосо Ведомость мынтип жазыптыр деп эле кандай окусак эле ошондой анан бирибизге жайып эле Facebook'тан отуруп калбашыбыз керек да. Элге ушуну маалымат кабыл алып, жана анализдөө сабатын жоюу боюнча сиз дагы, мен дагы, башкалар дагы иш жүргүзүшү керек дейм да. Ошондо биздин эл биримдүү болобуз, ошондо биз зыңкыйып, баягы галстук тагып алсак дагы таза көйнөк кийип, шым костюм кийип, орустар менен тең тайлашып, казактар менен тең тайлашып иш кыла алабыз. Биз эч качан жанагы орустар айткандай биз эч кандай баран эмеспиз. Биз зыңкыйган кыргыздын сонун жигиттери өстү 23 жылда. Мына ишке жарап калды. Бул жерде сурап көрсөңүз, оператор деле 23-кө чыкты болуш керек менимче. Бизге башканын кереги жок. Туура, рахмат. Тынчтык канда ушул келип ачык ойлоруңду, ачык сөзүңдү, ушул ачык сөз долбооруна билдирген үчүн мен ыраачылык билдирем. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге да, ишиңерге ийгилик.